Райханжа бул өрүктөрдү качан өздөштүргөнсүз? Бул өрүктөрдү өздөштүрүлгөнгө бир 20 жылдын жүзү болуп калды. Азыр мөмөлөрү өтө жакшы, чоң, өтө жакшы. Быйыл жылда өрүктүн жылы болуп атат да. Аябай жакшы королору, Кудай буйрса, жакшы экологически таза, курамында нитраты жок, таза өрүк өндүрүп беребиз. Бир курук салмакта айтканда 8 тонна өрүк өндүрөм да ар жылыга мен. Өрүктөр жакшы. Быйылгы жылда ушу мүмкүнчүлүгү барыча ушу биогумус менен азыктандырганга аракеттенем мен. Азыр көрүп турасыңар, түшүндүүлүгү жакшы, өтө чоң. Башка бактагы немелери караганда мына биогумус чеген өрүктөрдүн немелери, королору өтө чоң болуп турат. Мындай зыянкечтер жок, мындай желим жок, таза. Себебин мунун ушундай болуша себеби эле ошо биогумус органикалык жер семирткич менен биз азыктандырабыз да чарба суу кылып берип турабыз. Бул өрүктүн аты кандай өрүк бул? Бул өрүктүн аты абрикос өрүк деп коет. 1800 түп абрикос өрүк бар да. Ушул өтө багуу чоң. Бакта ушу бир эле жакшы, ыңгайлуу, сатканга дагы ыңгайлуу, караганга дагы ыңгайлуу экен. Анан бул өрүктөрдү сактасак, бул өрүктөрдү жакшы неме кылсак, бир 10 жылга чейин сактаса боло берет да. Буларды курт түшүрбөстөн өзүнүн технологиясын туура неме кылып койсок, жакшы. Экинчи нан да өрүк дагы. Анан мен өзүм бул айыл чарбага кичинелик балалык кезимден эле кызык жедим да. Ушу өзүм теңдүү балдар менен ойногондо жалаң ушу мен агроном боломун мен деп ушул немелерди, көчөттөрдү эгип, жалбырактарды, гүлдөрдү жулуп келип эгип, аларга бир удобренияларды берип эле ушундай болуп кызыгып жүрчү эдим да. Анан мектепте окуп жүргөндө мен химия менен биологияны аябай укмуш жакшы билет эдим. Жалаң 5 менен бүтүргөм да бул предметтерди. Анан мен мектепти 72-жылы бүтүрүп, айыл чарба биология, основное сельское хозяйство деп Өзбекстандагы пединститутка тапшырганда ушундай факультетке, анан бул же мугалим эмес, же агроном эмес болуп эле бир кичине бир немеге барып талаада агроном болуп иштейин десем, буга дагы билим аздык кылат экен. Мугалим болуп иштейин десем, буга дагы аз гана эле жарым штапка сабак берет экен. Анан кайрадан мен ойлонуп отуруп эле Ташкенттеги айыл чарба институтуну бүтүрүп алдым да. Ошол айыл чарба институтуну бүтүргөндө өтө ошол институтту мен жүрөгүмдүн түп-түбүнөн ушу сүйүп, өтө жакшы ийгиликтүү бүтүрдүм. Ушу Өзбекстанда 2 институт бүтүргөн болсом, 2 эле институтту эң жакшы деген баалар менен бүтүрүп, чет өлкөлөргө барып келдим. Өзбекстанда мен өзүм Кыргызстанда 10 жыл билим алганым менен Өзбекстанда ушу 1-класстан 10-класска чейин өзбекче окугандай ушунчалык билимимди күчтүү өркүндөттүм. Аябай жакшы укмуш, иштеп, окуп жакшы институттарды бүтүрдүм. Анан ошол институтта окуп жүргөндө эле биз Өзбекстанда Советтер Союзу мезгилде 6 миллион пакта бериш милдеттүү түрдө ошондой неме берилген да, тапшырма берилген. Ошондо мен алигече эсимден чыкпайт. Өзбекстандын Фаргана областынын Ташлак районуна пактага барганбыз. Пактага барганда мен бир күндө 500 килограмм пакта териппин да. Ошондо эле менин айыл чарбага болгон технологиямды кандай кылып оңой, жеңил, желпи жол менен немени пакта теришин технологияларын жакшы билчү да. Ошондо биздин ректорубуз Алишер Атакулович деген ректорубуз бар эле. Ошол жыйында бүт студенттердин жыйында чакырып алып туруп караганда мен бир күндө 500 килограмм пакта тергенмин. Ошондо айтканда бул кыргыз эненин курсагыда, каныда малдын немеси, малды көргөн, пактаны көргөн эмес. Силердин каныңарда бүт пакта менен эненин курсагыда чоңойдуңар. Ошону силер билишиңер керек. Силер 20 килодан 30 килограммдан пакта терипсиңер деп аябай каттуу бир неме берип, бул дагы мен мына неме демекчимин, мында
менин айыл чарбага болгон кызыгым өтө күчтүү болгондо ошо мезгилде баягы 28 тракторларда отуруп алып пакталарды культивация кылат деп укмуш культивация кылып койчу эдим. Менин ошо баягы Өзбекстандын биринчи секретары Шарап Рашидовдун тарабынан берилген грамоталарым бар. Мен Кудайга шүгүр өзүмдүн кесибимден эч кандай адашпастан туура тандаган экенмин. Ошол өзүмдүн эмгек жолумду баштагандан бери ушул күнгө чейин Кыргызстанда эбегейсиз бир жаңылык иштерди жараттым десем, эл дагы билет, бул Алла Таала дагы билет да. Бир канча 120 мамлекеттин куштарын алып келип туруп, ошол куштарды Кыргызстанга климатташтырып, куштарды учуруп берген күндөрүм болду. Бул массовый маалыматтарда, интернеттерде бардыгы да жайылган. Анан Кытайдан бир гүл алып келип, жер атүргүлү деген Кытайдан гүл алып келип туруп, ошол гүлдү өзүбүздүн гүл менен чатыштырып отуруп, неменен атүргүлү, жер атүргүлү деген бир кабаттык атүргүлдү 12 кабатка айлантырып, чатыштырып туруп, гүл чыгарып, бул гүлдүн автору болдум. Ушу Советтер Союзу мезгилинде мен айыл чарбаны укмуштуудай көтөрүп, 96-95 жылдары Кыргызстанда 7 жыл бою түшүмдүүлүктү көтөрүү боюнча эч кимге бир ат салдырган жерим жок да. 96-жылы аялдардын жылы болгондо ошондо президент мен эмгегимди өтө жогору баалап, МТЗ-80 тракторду аялдар жылыга подарка кылып берди. Ошол немени стипендиаты болдум. Өтө чоң бир ийгиликтерге жетиштим. Бир органика бул ийгиликтерге менин негизги жеткенимдин себеби эле мен органика менен иштешкендигимдин болду да. Мен азыр 41 жылдан бери органика менен иштешип кел жатамын. Ошо Американын Калифорния штатынан кызыл сөлжөндөрдү алып келип туруп, мына өзүбүздө багып туруп, гумус чыгарып атам да. Органика гумус чыгарып туруп, ошол түшүмдүүлүктө 1 гектар жерден